Быйыл Кыргызстанга чет өлкөлүк туристтердин көбүрөөк келүүсү күтүлүүдө. Мындан улам тийиштүү органдар тарабынан өлкөдө туризм индустриясын жакшыртуу максатында конокторго жагымдуу шарттарды түзүү аракеттери көрүлүп жатканы айтылат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дагы декабрда өзгөчө жарлыгы чыкты. Туризмди колдоо жана өнүктүрүү боюнча ошонун алкагында атайын фонд түзүлдү. Фондго атайын мамлекет тараптан уставдык капиталы менен 1 миллиард сом бөлүндү. Биринчи эле учурда жалпы ушу Кыргызстандын бардык аймактарына респоинттерди дагы куруу боюнча ошол эле инфраструктураларды жакшыртуу максатында бир топ бүгүнгүндө тапшырмалар коюлган. Туризм бул өлкө экономикасын өнүктүрүүдөгү алгылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Андыктан президент Садыр Жапаров да өзүнүн социалдык баракчаларына кайрылуу жасап, кыргызстандыктарды чет өлкөдөн келчү туристтерди сыйлоого жана аларга жакшы мамиле кылууга чакырган. Урматтуу кыргызстандыктар, туристтик сезон башталды. Күн өткөн сайын өлкөбүзгө ысык көлүбүз болобу, борбор калабызгабы же башка аймагыбызгабы айтор Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйөт. Ар кыл божомолдор боюнча дагы быйыл туристтердин агымы өзгөчө жогору болоору күтүлүүдө. Туризм мамлекеттик казынанын толтуруунун олуттуу бир булагы боло алат. Бул мамлекетке эмес, туристтерге кызматын көрсөтүп, ар кыл тармакта эмгектенген миңдеген мекендештерибиз үчүн да каржылык пайда алып келери айтпаса дагы түшүнүктүү. Андыктан сиздерден чоң өтүнүч, өлкөгө келген ар бир туристке, ар бир чет элдик жаранга меймандостугубузду, жогорку маданиятыбызды көрсөтөлү. Алардын ар бири өз өлкөсүнө кайтканда Кыргызстанды жакшы жагынан тааныдыбы жокпу, сиздердин аларга карата мамилеңиздерден көз каранды. Жакшы таасир алып кетишсе, кийинки жылдары дагы сөзсүз келишет. Белгилүү болгондой, Кыргызстан май айынан тартып туристтерге кирүү алгоритмин алып салган. Тагыраагы чет өлкөлүктөр вакцинасыз ПЧР тести жок эле өлкөгө келип эс алып кетсе болот. Ошондой эле Кыргызстанга 61 мамлекет визасыз кирүүгө мүмкүнчүлүк алган. Негизи туризм бул 3 чоң киттен турат. Биринчиси бул саясий абалдын туруктуулугу болуш керек. Эгерде үйдө жаңжал, хаос бир ситуация болсо, кайсыл эле мейман ал үйгө кирсин. Ошол себептен эң биринчиден бул саясий туруктуулук керек. Экинчиден бул туристтик инфраструктура жакшы болуш керек. Ал нерсеге эмне кирет? Жолдор кирет, ал нерсе дааратканалар кирет, отелдер жана башкалар. Жана үчүнчү бул жергиликтүү калктын туристтик агымга даяр болуусу. Башкача айтканда, любой эле бир локацияга биз туристтерди апара турган болсок, жергиликтүү калктын өзүнүн экосистемасы туристтердин келүүсүнө даяр болуш керек. Учурда туристтик сезон убагында коопсуздукту камсыздоо үчүн 5000 милиция кызматкери жумушка тартылып, 3-июндан тарта 57 көчмө кабылдама иштей баштаганы айтылат. Туристтик мезгилде негизги бул коопсуздук камсыздоонун эки багыты белгиленген. Бул коопсуздукту коомдук жайларда, көчөлөрдө камсыздоодо жарандарга сервистик тейлөө көрсөтүү менен ар бир кайрылуу баягы көңүл кароосуз калтырылбастан кечиктирилип чаралар көрүү боюнча милициянын көчмө кабылдамаларын кеңири пайдалануу менен элге сервистик тейлөө көрсөтүү боюнча жана экинчи багыт бул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо өзгөчө көңүл буруп, ошол жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар жүргүзүү боюнча негизги талаптар коюлду. Расмий маалымат боюнча 2019 туризмдин ички дүң продукцияга болгон салымы 5,2% түзсө, бул көрсөткүч 2020 пандемияга байланыштуу 2,9%га кескин төмөндөгөн. Ал эми 2021 бул көрсөткүч кайра 3,6%га көтөрүлгөн. Быйылкы жылдын эсебинен туристтер бир гана жайкы эс алууга эмес, ден соолугун чыңдап бардык мезгилде кароого, Кыргызстанда үйлөнүү тойлорду өткөрүүгө жана кино клип тартууга да кызыктар экенин көрсөтүшүүдө. Гүлдан Амомунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.